Китеп акыл эстин сактоочу жайы жана учкул ойдун баа жеткис казынасы. Улуу акын, ойчул, данышман бабабыз Жусуп Баласагындын малга, дүйнөгө жартылык кемтик эмес. Рухий жардылык адам баласын пас, шордууга айлантып, катардан калтырар деген сөзү бүгүнкү күндө да өзүнүн таасирин жоготкон жок. Ким китепти окуй билсе күнүнө, эки дүйнө жарык берер ишине. Бул китептин баркын билет окуган, билимсиздин эмне келет колунан. Окуу түндө алдындагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап. Ал эми кыргыздын залкар акыны Алкул Осмоновдун төмөндөгүдөй ырсаптары бар. Өмүрдүн жан шериги жакшы китеп. Жаш жүрөк жалындаган жолун тиктеп. Китепте не кааласаң бардыгы бар. Эрикпей карап чыксаң таамай издеп. Китептер биз эс тарткандан баштап жашообуздун акыркы мүнөттөрүнө чейин коштоп, колунан келген жардамын аябай, байыркы менен бүгүнкүнү байланыштырып, дүйнөнүн ар кайсы терезелерин ачып берет. Акчасы көп бай эмес, китеби көп бай. Эгер алтын менен китепти түшүрүп алсаң, китепти биринчи көтөр деген накыл кептер бекеринен айтылбаган чыгар. Китеп тууралуу анын кадыр баркы жөнүндө ата-бабаларыбыз макал лакаптарды да тегин жерден чыгарбаса керек. Алсак, китеп билим булагы. Окуган жарык, окубаган чарык. Окусаң озорсуң, окубасаң тозорсуң. Жакшы китеп жан шерик. Акыл эс, аалам тааныгым келет десең, китеп оку деп айтып келишкен. Чынында эле китеп окубаган адамдын көөдөнү көңдөй, көкүрөгү сокур, жан дүйнөсү тар, түшүнүгү тайкы болору турмушта ырасталып келатат. Китеп адамдардын руханий байланыштарындагы көөнөрбөс көрөңгү. Ошондуктан залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов китеп тууралуу мындай деп айткан. Китеп жөнүндө бала кезде пайда болгон урматтоону суутпас үчүн жаман китептер болбосо экен деп азыр да тилек кылам. Китептер өткөн турмушту иликтөөгө, таанып билүүгө, азыркыны түшүнүүгө, келечекти көрө билүүгө жардам берет. Алар адамдын аң сезимине, жан дүйнөсүнө таасир эте ала турган зор күчкө ээ. Китепти алмаштыра турган асыл баалуулукту адамзат али ойлоп таба элек. Жедигер Саалай китепкана. Элге жакшы, өлкөң болсо канча бай, болсун мейли, кереметтүү канча жай. Өсөр элде китепкана эң алды, андан кийин туруу керек хан сарай. Калк ичинде канча болсо аалымдар, алар элин бүт дүйнөгө маалымдар. Китепкана билим үйүң жок болсо, элиң өчпөс, болсо дагы баарың бар. Китептердин дүйнөсүндө миңдеген, ким сүңгүсө суроо калбас билбеген. Китепкана мисир тутар ыйык жай, кирүү керек аруу таза дил менен.
Ким эгерде китепке тап окумал болсо, анда билимдүүгө кошулар. Билимдүү эл эч нерседен кыйналбайт, билимдүүгө бийик эмес чокулар. Келгиле баарыбыз китеп окуйлу.